Урматтуу достор, кутмандуу кечиңиздер менен Түз эфирде мен Алтын Арстанбекова. Эми ол ыйлабай жөн карап тура албайсың. Мен азыр деген оорукан адаммын. Бишкектеги онкологиялык ооруканасындамын. Баткендик Абдуллаева деген Жаркынай деген 7 жашар кыз бар экен. Ушул ооруп атат. Мен эмнемин? Менин да кичинекей кызым бар. Азыр көрүп алып жашым токтолбойт. Ушул кызга жардам керек. Жанагы бай болбогон үчүн колунда акчасы жок кичинекей кызын аман алып калуу үчүн ата-энеси жардам сурайт. Силерден жардам керек болот. Ушул Түз эфирди бөлүшүңүздөр суранам. Кандайсыз? Жакшы. Сиздин атыңыз? Менин атым Айкыз Карымзова. Ушу Жаркынайдын чоң энеси болом. Жаркынай 3 жылдан бери аккан оорусу менен кыйналып жүрүп акырда эки көзү көрбөй калды. Көрбөй калууну Бишкекке келди. Эли журттар мээримдүү адамдар болсо жардам берсе көзү жакшы болуп калса деп суранам. Эже эмне жардам керек? Көзүн билбесин операция кылатыган болсо операция кылса дейм. Жок, врачтар не дейт? Кандай жардам керек экен? Врачтар билбейм, диагноз коюшкан. Гарантия бере албайбыз деп турган, билбейм. Кандай эме болду? Эже эл сомуңар барбы? Жок, бизде эчтеге жардам жок бизде. Бизге элден жардам жок. Мен эл сомун айтып коеюн. Анан эртең барып эл сом ачабыз сиздерге. Ушул эл сомду жазалып, алда кыргыз эч качан жардам сураган адамды жалгыз таштаган эмес. Мына ооругачы эмне кылыш керек экен? Эже операция кылыш керек экен, эмне кылыш керек экен? Билбейм, кандай болсо эми иши болсо, бир көзү көрүп калса эми эле мейли эле. Канча небереңиз бар? 3 неберем бар, 3 неберем кичинеси ушул да. Өзүңөрдүн каражатыңар жетишпейт да, эже? Жетишпейт, мен пенсия жок, өзү пенсияга чыккан эмес, мен келин иштебейт, бала иштебейт. Балабыз ошол бала менен ичип жүрөт ол. Неме? Эже тиги врачтар эмне кылыш керек деп атат? Врачтардын эмне дешин билбейм да. Кандай диагноз койгонун мага айтпайт. Энди ишеничтүү адам болсо ошол айтса керек. Азыр эми апасынан сурап көрөйүн, мен тартпайм, бирок сурап көрөйүн да. Эже, мен сизди тартпайм, бирок мен сизден врачтардын бутуңузду эле тартам, сизди тарткан жокмун. Неге эфирге чыккыңыз келбей атат түшүнгөн жокмун, бирок мейли. Ошентсе дагы эмне жардам керек экенин айтышыңыз керек да, сизчи элдергечи. Эмне жардам керек? Не деди врачтар? Диагнозу не деди? Невролейкоз. Анан ошо жаман раковый клеткалар башыга кетип калып, нефтен невролейкоз болуп көзгө таасир эткен. Сол көз көрбөйт. Оң көз кичине көрөт. эмне кылыш керек? Эже, эмне кылыш керек деди? Эмне капарыш керек? Мондай кылыш керек, мынча акча Ошону керек. айтпайчы, айткан жок, врачтар эчтеке деген жок. Азыр эми ушул химияларды алсаңар, раковый клеткалар түшсө, көзү көрүп калышы мүмкүн, бирок көзүгө гарантия бербейбиз. Бере албайм деди. Канчадан бери жатасыңар больницада? 1 ай болуп калды, 22-си келди, 28-си жаткан. Канча болду ооруганына? 2 жылдан бери ооруйт ошо. Эже, аккан бала ооруганда кандай экен? Симптому кандай экен? Балага эмне деп кантип башталат экен? Путум ооруду дейт эле. Путу ооруйт эле, ошо путтарынын сөбөктөрү ооруйт экен. Гемоглобин түшүп кетти, тромбоз түшүп кетти, денесине көк
нерселер эме болуп кетти. Денесиге көктөр пайда болду. Мурду токтобой калды. Мурдунан кан агабы? Анан Мурдудан кан акса кан токтобой. Türkçe'ye var niçin yapmış gerekten negizde öyle. Анан Ошол Türkçe'ye var üçün bu öte çoğun akça gerekten. Ошол Türkçe'ye varsa жақсы болуш Канча акча? бирөө кетип атат мына жерден $70.000 деп эме кылып сүйлөшүп турушат алып кетти экен. Бирок мага врачтар эчтеке дейли. Түркчеге апарышың керек, мындай кылышың керек, андай болуш керек деп айта элек. Качан айтат? Gerek. Качан айтат? Ачыгын сураңыз, тыкылдап айтыңыз, деңиз, интернеттен табайлы. Bir ayda varsa olur da. Benim kızım daha küçünekey. Жаркынайды көрүп алып. Ой Кудайым ай, эне үчүн өтө жаман эсен. Аккан мени ооруп калыптыр. Аккандын айынан көзү көрбөй калыптыр. 7 жашта кичинекей кыз. Силерден суранам, жардам берип коюңуздар. Мен өзүмдүн эл сом номеримди жазып коем, эртең барып буларга эл сом аштырып бериш керек. Интернет менен иши жок. Колунда жок. Адамдар экен. $70.000 деп бирөөсү жанына кетип атыптыр Турцияга. Булардын күнүмдүк азыркы алып бере турган дарысына акча жок экен. Эненин жүрөгүн мен түшүнүп атам. Мен да кызым ушундай кичинекей. Фейсбуктан чоң энеси мага чалыптыр. Издеп жардам керек деп. Күндүзү колум бошободу. Кечирээк келип азыр кирсем турган экен. Жашымды токтото албадым. Мен да кызым кичинекей. Жардам бериңиздер, суранам. Биз көппүз го. Эл сом 100 сомдон салсак дагы акча чогулуп калар. Ушу кичинекей кызга жардам берип коелучу, силерден суранам. Эртең эл сомду эметип ачар менен мен силерге айтам. Ушул түз эфирди таратышып койгула. Атасы ичип жүрөт дейт. Бала менен иши жок дейт. Энелер эле күйөт да балага. Чоң энеси менен апасы. Bir aydan beri жатат экен ооруканада. Кудайдан тилейли жаркын айыгып кетсин. 7 жаштагы бала. Эчтекени көрө элек, жашоону көрө элек. Ой тойгон, жүрөктөй болгон, кирпиктери узун, жакшынакай кыз экен. Кудайым ай. Ушул эфирде бир бай киши көрүп калса экен. Акча берип жардам кылса экен. Силерден суранам. Ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Байланыша тургандар, мага байланышыңыздар болбосо, чоң энесинин апасынын номерин берем. Ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Колдон келишинче көп адамга жетсин. Көп адам көрсүн.
көп адам жардам берсин. Кичинеден жардам берсек, буюрса Кудай калса. Ушул кыздын өмүрүн сактап калаттырбыз. Жакшынакай бала. Туруп эле көзү көрбөй калса. Кудай тооба кылдым. Эчкимге каалабайм. Кудайым сактасын. Көргөнүңөргө рахмат. Бөлүшкөнүңөргө рахмат. Бөлүшөм дегениңерге рахмат. Жардам бергендер болсун. Тезирээк жардам береличи, суранычы. Жана кыздын жанында карап тура албайсың. Папа. Кепектер узун, жакшынакай кызың. 7 жашта болгон, 7 жашта. Ой, Кудайым сактай көр, Кудайым сактай көр. Бала оорубаса экен. Балдарыбыз оорубаса экен. Чоң рахмат, бөлүшүп коюңуздар. Жаркын айда сактап калалы.